Бұл жерде жогорку деңгээлдеги жолугушуулар кабыл өтүп турат. Тышкы иштер министринин кабыл үйү деп да атап коюшат. Дагы ушул жерде Спиридоновкада чоң 8-дин жыйыны өткөнү баарына маалым. Бүгүн 23 октябрда бул жерде Кыргызстан менен Россиянын тышкы иштер министрлери Руслан Казакбаев менен Сергей Лавровдун жолугушуусу болуп өттү. Ал белгиленген убакыттан узакка созулду. Айрыкча Кыргызстандагы акыркы окуялардан улам сүйлөшө турган сөз аруун болду. Руслан Казакбаев кесиптешинде өлкөдөгү ички саясий кырдаал турукташып, жүрүп жаткан саясий процесстердин бардыгы укуктук талаага кайтып келгенин маалымдады. Рады вас видеть в Москве. В текущем году привычный ритм наших контактов на всех уровнях был существенно подкорректирован коронавирусной инфекцией. И вот в последнее время событиями, которые в Киргизии произошли, мы с обеспокоенностью следили за развитием обстановки и с удовлетворением отмечаем, что на данный момент она входит в спокойное русло. Хочу заверить, что Кыргызстан, Кыргызская республика всегда была и остается стратегическим партнером и союзником Российской Федерации. Мы сегодня намерены открыто, искренне обсудить весь спектр вопросов двустороннего, многостороннего отношения в духе нашего стратегического партнерства и союзничества. Жолугушуунун жыйынтыгында дипломаттар маалымат каражаттарына билдирүү жасап, алар бардык тармактарда кызматташууга даяр экендигин билдиришти. Руслан Айбаевич, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына канааттандыңызбы? Бардык койгон маселелерге жооп алдыңызбы? Рахмат сурооңузга. Ооба, мен өзүм дагы биздин делегациядагы канааттандырарлуу сүйлөшүүлөр болду деп санайбыз. Себеби дегенде өзүбүздүн коллегабыз Кыргызстандын да жакын досу Россия Федерациясынын тышкы иштер министри Сергей Викторович Лавров менен кесиптешим менен экөөбүз бардык эки тараптуу, көп тараптуу кызматташтык боюнча кеңири сүйлөшүү жүргүздүк. Азыр берген сиздер суроолоруңуздар боюнча мен өзгөчө ыраазычылык билгизет элем Сергей Викторовичка. Себеби дегенде ошол стабилизация фонду тараптуу бериле турган акчага да эң жакын арада өзүнүн салымын кошуп жардам бере тургандыгын билдирди. Жана өзүңүз айткандай Бишкек менен Москванын ортосундагы авиа каттамдардын саны көбөйтүү боюнча дагы бардык аракеттер жасалат. Ал жакын арада боло турганы дагы маселе дагы ал дагы чечиле турган маселе болуп көрүнүп калды. Ал дагы эми албетте санитардык нормаларды азыр тартипке келтиргенден кийин боло турган болду. Жана ошол эки тараптуу, көп тараптагы ортосундагы экономикалык байланыштарыбыз, баягы саясий консультациялар боюнча, коопсуздук маселелер боюнча, соода маселелери боюнча дагы бардык маселелерде мындай талаш тартыш жаратурган маселе болгон жок. Көп маселелерди бир ортого коюп, чогуу чечиле турган болуп көрүнүп калды. Министрлер белгилегендей, коронавирус пандемиясына байланыштуу эри шаркак жыл аралыгында пландаштырылган иш-чаралардын айрымдары кийинки жылга калтырылат. Жылдын расмий жабылышын Кыргызстанда өткөрүү пландаштырылууда. Казакбаев белгиленген бардык маселелер боюнча өз ара түшүнүшүү орун алганын айтып өттү. Лавров эки тараптуу мамилелердин мындан аркы өнүгүшү стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык менен бекемделерине ишенет. Эң жогорку деңгээлдеги иш сапарлар жана эки тараптуу сүйлөшүүлөргө токтоло турган болсок, өлкөнүн башка дипломаттары төмөндөгүдөй жооп узатты. На ближайшее время рассматриваются встречи на высшем и высоком уровне. Я так понимаю, что сейчас необходимо сначала, чтобы наши друзья определились с процессами, которые у вас должны быть завершены. Очередность выборов одних и других, очередность конституционной реформы. Сегодня об этом говорили. Надеюсь, что ясность наступит в самое ближайшее время. Жалпысынан министрлер жолугушуунун жыйынтыгына канааттанды. Алдыда белгиленген пландарды ишке ашыруу жумушу гана калды. Какая красота, Сергей Николаевич. Ушул эле күнү Кыргызстандын башкы дипломаты аткаруу комитетинин төрагасы КМШнын аткаруу катчысы Сергей Лебедев менен да жолугушту. Анда шериктештиктин алкагында кызматташуунун актуалдуу маселелери, ошондой эле алдыдагы иш-чараларды жогорку деңгээлде өткөрүүгө даярдыктар тууралуу талкуулады. Мирбек Мулдакунов, Аскар Улан уулу, Ала-Тоо 24, Москва шаары.